Саламатсыздарбы? Математикалык функциялардын графиктерин сызуу үчүн Excel'ди колдонсок болот. Ал үчүн Excel'ди ачабыз. Ne болуп ачылат? Закрыт. Пустая книга деген тандайбыз. Бизге функция берилсин. Функцияны жазуу үчүн вставка символу деген тандайбыз. Уравнение деген тандайбыз. Андан кийин функцияны жазалы y барабар. Бул жерде математикалык белгилер турат. Индекс деген тандап туруп, даражаны белгилейт. Бул жерде x квадрат болсун. X квадрат минус 3x минус 4. Ушундай функция берилсин бизге. Бул функцияны бияка жылдырып алайын. Бул квадраттык функция, бул функциянын графиги парабола болот. Ушул функциянын графигин сызалы. Бул жерге x деп жазайын. Бул жерге y деп жазып алайын. Бул аргументтин маанилери жазылат бул мамычага функциянын аргументке жараша маанилери жазылат. X-ге минус 3-төн 3-ге чейинки маанилерди берели. Минус 2, минус 1, минус 1, 0, 1, 2, 3. Эми функциянын маанисин эсептейли. Функциянын маанисин эсептөө үчүн ушул жерге курсорду алып басып ячейканы белгилеп алабыз. Строка формулалар жолчосуга формуланы жазабыз. Бассак курсор пайда болот. Барабар x квадрат болгон үчүн бул жерден x'тин маанисин белгилейбиз. Көбөйтүүдү басабыз. Дагы x'ти басабыз. Себеби x квадрат x'тин маанисин эки жолу басабыз. Андан кийин минус 3 көбөйтүү, дагы x'ти басабыз. Минус 4. Enter'ди басып коебуз. X минус 3 деген маанини алганда y функциясынын мааниси 14-кө барабар болот экен. Ушул формуланы кийинки ячейкаларга көчүрүп койсок болот. Ал үчүн биринчи ячейканы белгилеп туруп, мына жерге алып барсак, кара плюс пайда болот. Ылдый тартып коебуз. Тартсак, мына эсептеп коет. Минус 2 болгондо функциянын мааниси 6, минус 1-ден 0, 0-дө минус 4, 1-де минус 6, 2-де минус 6, 3-дө минус 4. Эми бул функциянын графигин сызуу үчүн ушул областты белгилеп туруп, ставка дегенди басабыз. Рекомендуемая диаграмма дегенди тандап туруп, функциянын графигин сызабыз. Функциянын графигин сызуу үчүн ушул жерден графикти тандайбыз. Окей басабыз. Мына функциянын графиги сызылат. Бул функциянын графиги парабола. Бул жерден плюс басып туруп, легенда дегенди кошуп койсок болот. Подписи данных дегенди кошсок болот. Мына минус 3-тө 14 функциянын графигин ушундай кылып сызып алсак болот.